Баарыңыздарга салам. Сиздер менен Аку, Кыргызча рецепттер каналы. Мен бүгүн өзүмдүн бир жакшы көргөн рецепттеримдин бири менен бөлүшмөкчүмүн. Бул холодестин рецеби. Баарыңыздар эле билсеңиздер керек холодестин рецебин. Бирок мен мен кандай жазарымды айтып кетмекчимин. Анда эмесе баштайлы. Биринчилерден болуп уйдун шыйрагын сууга бир сыйра жууп алып, бир сыйра кайнатып туруп, анан экинчисине туз пуз салып туруп, жай отко 5-6 саат кайнатабыз. Ал кайнагандан кийин мен өзүнүн эттерин арасына туурап салып койдум. Дополнительно эч нерсе эт салган жокмун. Андан кийин сабиз салам. Чеснок. Ошондой эле укроп. Бул меники тоңдурулган укроп. Жай отко кайнатасыздар достор. Мен кесип атканды көргөзбөй калыптырмын. Сабиздерди салгандан кийин да 1 саат кайналат. Ал кайнап бүткөндөн кийин өзүңүздөргө каалаган ыңгайлуу идишке куясыздар. Мага ушундай кезелерге куйган ыңгайлуу. Бирден чыгарып тасмалга кое бергенге. Коюп туруп, үйдүн комнатасына муздаганга чейин коесуздар. Андан кийин муздаткычка 3-4 саатка салып коесуздар. Мен кечинде жазадым. 12ге чейин комнатада турду. Саат 8де жасагам. Андан кийин 12ден саат эртең мененки 8-9га чейин холодильникте турду. Мынакей мен атайын кичинекей бир идишке куюп жасагам. Анан дагы бир чоң идишке куюп жасагам. Экөөнүн тең ушундай келбети болду. Жасаңыздар, жеп көрүңүздөр достор. Каналга катталыңыздар. Сиздер менен Аку болду. Кийинки видеомду күтүңүздөр. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Саламатта калыңыздар.